Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Urmatlı mumun musulman bir tuğandar, kadırlı körermandar. Barыңızдарdı ıyık Ramazan ayı menen kutuqto menen bugünkü Ramazan sabaqtarыбызды başlayız. Bugünkü temada bugün Ramazan bul tarbiya mektebi деген tema жөнүндө сөз кылабыз. Урматтуу көрөрмандар, кадырлуу момун мусулман бир туугандар. Рамазан бул жөн гана ачка калуу же суусуз калуу эмес. Балким Рамазан бул адамдын жүрөгүн тазалаган, рухун тарбиялаган, адеп ахлагын, кулк мүнөзүн жакшы жака өзгөрткөн, оңдогон бир тарбия мектеби болуп саналат. Бул айда мусулман сабырдуулукту үйрөнөт. Адеп ахлакты, боорукерликти, берешендикти, кичипейилдикти, такыбалыкты үйрөнөт. Ошондуктан алымдарыбыз Рамазан айы жөнүндө айтат: Рамадан мадрасатул ахлак. Рамазан бул адеп ахлак мектеби деген мааниде сөздөрдү айтышкан. Ошондуктан Рамазан урматтуу көрөрмандар, урматтуу момун мусулман бир туугандар, жакшылыктардын, сооптордун, жакшы кулк мүнөздөрдү адам өзүнө алуунун мезгили болуп саналат. Ар бир нерсенин өзүнүн мезгили, сезону болгондой эле сооптордун дагы, жакшы амалдардын дагы эң көп сооп берилген мезгили бул Рамазан болуп саналат. Ибнул Жавзи рахимахуллах айтқан: «Мен адрака Рамадана ин лам тагфир лака фихи фамата». Эгер эй Рамазан айына жеткен адам, эгер сен Рамазан айында кечирилбесең, Рамазан айында Аллах Тааланын меримине жетишпей калган болсоң, анда башка кайсыл айда жетишесиң деп Рамазан айынын берекеттүү ай экендигини биздерге айтып өткөн. Алымдарыбыздан дагы ушундай дагы сөз бар: Рамадан суул ахира. Рамазан суул ахира. Рамазан бул акыреттин базары болуп саналат. Ким бул базарда, ким бул Рамазан айында соода кылбаса, ким бул Рамазан айында мындайча айтканда акырети үчүн жакшы амалдар жаатында амал кылбаса, ал чоң зыян тартып калат. Рамазан тарбия мектеби деп айттык, урматтуу көрөрмандар, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Биз бир айлык тарбия мектебине кирген болдук. Ар бир иште, ар бир кесипте квалификацияны жогорулатуу курсу болот. Мекемелер өзүнүн кызматкерлеринин кесиптик жөндөмүнү жогорулатуу максатында аларды кээ бир курстарга жөнөтөт. Сапаттуу адис болуу максатында. Биз дагы бир мусулман катары Рамазан тарбия мектебине кирген болдук, сапаттуу, жакшы бир адеп ахлактуу момун мусулман болуу максатында. Ар бир мектептин, ар бир окуу жайдын же болбосо ар бир курстун өзүнүн бир максаты болгондой эле Рамазан айынын дагы биздерден күтүлгөн максаты бар. Аллах Таала бул Рамазан мектебинин, Рамазан тарбия мектебинин негизги максатын Куранда биздерге ачыктап, чечмелеп айтат: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. O iman keltirgендер, силерден мурункуларга орозо парз болгондой эле силерге дагы орозо парз кылынды, балким такыба болосуңар. Бул аятта, урматтуу көрөрмандар, Рамазан мектебинин, Рамазан орозосунун негизги максаты адамга, пендеге, момун мусулмандарга такыбалыкты алып келүү экенин Аллах Таала Куранда айтып жатат. Такыбалык деген эмне? Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу, Аллахты көрүп тургандай жашоо, Аллах Тааланы көрүп тургандай өмүр сүрүү, жаман иштерден алыс болуп, жакшы иштерге умтулуу, жакшылык иштерде бири-бирибиз менен жарышуу, жана ошондой эле жүрөктүн тазалыгы болуп саналат. Мына ушул сыпаттарды Рамазан адамдын жүрөгүндө тарбиялап киргизет. Адамдын жүрөгүнө ушул жакшы сыпаттарды, асыл сыпаттарды жүрөгүнө тарбиялап киргизет. Ал сыпаттардан Рамазан
мектебинде биз алышыбыз мүмкүн болгон, адеп ахлак жаатында алышыбыз мүмкүн болгон жакшы сыпаттардан бири бул сабыр болуп саналат. Башкача айтканда, Рамазан бул сабырдуулуктун мектеби болуп саналат. Орозо адамды сабырдуулукка үйрөтөт. Күн бою ачка калуу же болбосо суусуз калуу, нафсинин каалоолорунан тыйылуу, албетте бул чоң иш, албетте бул улуу бир кыйын бир иш. Аллах Таала сабыр кылган болсок эгер биз, Аллах Таала сабыр кылгандарды ушундай деп мактап, аларга жакшы бир сооп бере тургандыгын Куранда айтат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб. Чындыгында сабыр кылгандарга сообу эсепсиз берилет, көп берилет деген мааниде Аллах Таала сабырдууларды, Рамазанда сабырдуу болгондорду Аллах Таала сыйлыктар менен, сооптор менен сыйлай тургандыгыны өзү айтып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы орозо айынын, Рамазан айынын сабыр айы экендигин айтып, ушундай хадисте айтат: "Ас-сауму нисфус сабри". Орозо кармоо бул сабырдын жарымы болуп саналат. Демек, орозо кармаган адам өзүнүн ачуусун жеңет, өзүнүн тилин тыят, жаман сөздөн, жаман ушак сөздөрдөн өзүнүн тилин тыят, көзүнү арамдан сактайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы башка бир хадисинде мындай деп айтат: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. Эгер силерден бирөөңөр орозо кармап турган болсо, жаман сөз сүйлөбөсүн, оозунан жаман сөздөр, ушак сөздөр, жалган сөздөр чыкпасын, урушпасын, башка бирөөлөр менен талашып, тартышып, уруш жаңжал кылбасын. Эгер кимдир бирөө аны менен урушса же ага жаман сөз айткан болсо, мен орозомун, мен орозо кармаган адаммын, мен сага теңелбейм, мен сага жаман сөз айтпайм десин деп орозо айынын, Рамазан айынын, орозонун сабыр мектеби экендигини бизге ачыктап, чечмелеп айтып өткөн. Бул хадис, жогоруда айтып өткөн хадисибиз бизди, момун мусулмандарды сабырдуулукка тарбиялай тургандыгын көрсөтөт. Рамазан момун мусулманды сабырдуулукка тарбиялай тургандыгын көрсөтөт. Дагы бир Рамазан айында табышыбыз мүмкүн болгон, биз болушубуз мүмкүн болгон эң жакшы адеп ахлактык жакшы асыл сыпаттардан бири бул Рамазан бизге берешендикти үйрөтүүсү. Башкача айтканда, кедей кембагалдарды, бейбечаралардын алын акыбалын сурап, аларга колубуздан келишинче берешендикти көрсөтүү керек экендигин биз Рамазандан үйрөнөбүз. Ачка жүргөн адам, кечке чейин суусуз калып, кыйналып ачка болгон адам жокчулуктун кандай экендигин түшүнөт. Ошол себептен кедейлердин, кембагалдардын акыбалыны түшүнүп жетет. Ошондо ал кедейлерди эстейт, аларга жардам бергиси келет, аларга жардам берет. Аллах Таала бул жөнүндө Куранда мындай баян кылат: Бисмиллах, ва ют'имуна ат-та'ама аля хуббихи мискинан ва ятиман ва асира. Алар Аллахты сүйгөндүктөн тамактарды кедейлерге беришет, жетимдерге жана туткундарга беришет. Аллахты сүйгөндүгү үчүн бир момун мусулман эмне кылыш керек экен? Бул Рамазан айында өзгөчө кедей кембагалдарды, бейбечараларды, ачка болуп кыйналып жүргөн адамдардын акыбалын ойлоп, аларга колу ачыктык, берешендик кылып аларга жардам бериши керек болгон бир ай экен бул ай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өзү жашоодо негизи жомарт болгон, колу ачык болгон. Кедей кембагал бейбечараларды караган, аларга жардам берип турган дайым эле. Бирок сахабалардын, пайгамбар алейхиссаламдын жашоосуну биздерге түшүндүрүп, алар айтуусу боюнча, кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ажвадан наси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң колу ачыгы, берешени эле. Бирок ва кана ажвада ма якуну фи Рамадана.
Рамазан айында башка айларда болгон берешендигинен дагы көп берешен эле, колу ачык эле. Башка айларда канчалык берешен болсо, Рамазанда андан дагы көбүрөөк берешен болуп, кедей кембагалдарга, бейбечараларга колу ачыктык кылып аларга жардам берет эле деген мааниде сахабилер бизге пайгамбарыбыз алейхисаламдын Рамазандагы адеп ахлагын биздерге үйрөткөн. Ибн Раджаб Хамбали рахимахулла мындай деп айтат: Рамазанда ошол кедей кембагалдарды түшүнүп, аларды акыбалыны ойлоп, аларга бир мээрим төгүп, Рамазан бизге ошол нерсени үйрөтүш керек экендиги жөнүндө бизге айтат. Рамадану шахрун талинул кулубу фаман лам ялин калбуху фихи фамата ялину. Рамазан айы бул жүрөктөр жумшарган ай. Рамазан айы адам өзү ачка калганда башканын ачка калган адамдардын, кедей кембагалдардын акыбалын түшүнүп жетет. Эми Рамазан ошол нерсени адамга калыптандырат, алып келет. Эгер Рамазанда дагы адам кедей кембагалдын акыбалын түшүнбөсө, анын кандай кыйынчылыктарды көрүп жаткандыгын өзү мындай сезбеген болсо, анда башка кайсыл айда бул кедей кембагалдардын акыбалын түшүнсүн? Демек, түшүнө албайт деген мааниде айтат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу көрөрмандар, Рамазан адамды берешендикке жана кайрымдуулукка тарбиялайт. Тарбиялашы дагы керек негизи өзү. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Рамазан айында биз дагы адеп ахлак жаатында табышыбыз керек болгон эң жакшы асыл сыпаттардан бири бул тилди тыя билүү. Тилибизди арамдан, жаман сөздөрдөн, ушактан, жалгандан тыя билүү деген адеп ахлакты өзүбүздө калыптандырышыбыз керек. Ошол себептен биз айтабыз, Рамазан бул тилди тарбиялаган чоң бир мектеп болуп саналат. Кээде орозо кармап туруп дагы биз эмне кылабыз? Ушак айтып коюшубуз мүмкүн. Жалган сүйлөп коебуз, адамдарды жамандап, акарат кылып, аларга жаман сөз айтып коюшубуз мүмкүн. Мындай орозонун пайдасы жок. Орозо кармап туруп жалган айтып, орозо кармап туруп ушак айтып, орозо кармап туруп башкаларга зыян сөз менен, тил менен зыян берген болсок, анда бул орозобуздан пайда болбой калат. Себеби бул жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте мындай деп айтат: "Мен лам яда каула зури вал амала бихи фалайса лиллахи хажатун фи ан яда таамаху ва шарабаху." Ким жалган сөздү, жаман иштерди таштабаса, Рамазанда орозо кармап туруп жалган сөздү таштабаса, жаман иштерди таштабаса, ошолордон тыйылбаган болсо, анын тамак ашыны, жеп ичкенди таштагандыгына Аллах Таала муктаж эмес. Аллах Таалага эч кандай кажети жок, кереги жок деген мааниде айткан. Демек, орозо оозду гана эмес, балким тилди дагы, көздү дагы, колду дагы, жана кулакты дагы, ошондой эле бүт дене мүчөлөрүбүздү орозо карматышыбыз керек болот. Бир гана ачка калуу эмес, балким көзүбүздү, тилибизди, кулагыбызды, бүт денебизди арамдан тыйышыбыз керек болот. Ошол адеп ахлакты өзүбүзгө калыптандырышыбыз керек болот. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан нафсибиз менен күрөшүп, нәпсибизди жеңген бир сонун ай болуп саналат. Адамдын эң чоң душманы, өзүнө эң чоң душманы бул өзүнүн нәпсиси болуп саналат. Имам Газали рахимахулла айтат: "Ас-сауму яксиру шахвата аллати хия силаху шайтан." Рамазан орозосу бул шайтан колдонгон, адам бизге карата шайтан колдонгон курал болгон нәпсибизди, каалообузду, шахватыбызды сындырат, ошону жокко чыгарат. Ошондуктан орозо көздү тарбиялайт, жүрөктү тазалайт, нәпсибизди сындырат, нәпсибизди алыстатат. Ошондуктан биз бул тарбия мектебинде көп пайдаларды алып калышыбыз керек болот. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу көрөрмандар, дагы Рамазан айында тарбия жаатында алышыбыз керек болгон эң маанилүү сабактардан бири бул текеберчиликти жеңүү болуп саналат. Рамазан бул кибирди, текеберчиликти жок кылуу, жеңүү айы болуп саналат. Адамды Аллах Тааладан алыстаткан, Аллах Тааладан узак кылган нерсе, узак кылган оору, руханий оору бул текеберчилик болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла ядхулул джанната ман кана фи қалбихи мисқалу зарратин мин кибрин." Жүрөгүндө кыпындай дагы текеберчилик болгон, кибир болгон адам бейишке кирбейт.
Demek Ramazan adamga ушундай bir sabakты berip жатат. Yani ey pende, ey adam, Ramazan katары bizge ушул кайрылууну жасап жатат Ramazan. Sen kimsin? Sen hiç kim emessin. Sen alsız bir küçsüz, alsız bir pendesin. Bir urttam suuga dagı muhtaçsın. Bir sındırım, bir kiçinekey, bir tiştem nanga muhtaçsın. Alsızsın, sabırsızsın, muhtaçsın. Eğer Allah Taala bizge bir tamчы suudu berbey koysa, anda senin akbalın kanday bolot degen manide Ramazan bizge kayrılıp жатат. Эми абалың ушундай экен, ey pende, абалың ушундай начар, алсыз, күчсүз экенсиң, Allah Таалага muhtaç экенсиң, анда эмне кыласың текеберчилик кылып, текеберчилик кылбагының деп бизге Рамазан ушундай тарбияны берип жатат. Бериши дагы негизи керек өзү. Деп Рамазан орозосу, ошондуктан орозо адамды сындырган, адамды текеберчилигини жок кылган, адамдын кибирини жок кылган тарбия мектеби болушу керек. Эми бул пенденин Аллага каршы текеберчилик кылбай, ага моюн сунуп, намазга жыгылып, ага сажда кылып, жалынып жалбаруусуну талап кылган бир жагдай. Эми ошол эле учурда урматтуу көрөрмандар, урматтуу кадырман көрүүчүлөр, адамдын башка адамдарга болгон текеберчилиги дагы бар. Эгер пенде Аллага текеберчилик кылган болсо, Аллага моюн сунбайт, ага сажда кылбайт, ага кул болбойт, пенде болбойт. Эгер адам Аллага пенде болуу менен бирге бирок башка адамдарга текеберчилик кылган болсо, анда аларды төмөн санайт, аларды төмөн көрөт. Эми ошондой эле Рамазан орозосу, Рамазан айы, Рамазан мектеби бизге пенденин башка пенделерге карата дагы текеберчилик кылбоосуну үйрөтөт. Алар Аллах Тааланын астында баары тең экендигин үйрөтөт. Кандайча үйрөтөт? Бул мисалы саарлыкка турган учурда же ооз ачар убагында мансабына, байлыгына, мартабасына, анын өзүнүн күчүнө, эч кандай статусуна карабай, бардыгы бир убакытта ооз жабат, бир убакытта ооз ачат. Эч ким бир мүнөт дагы кеч ооз жабайын дебейт. Азан айтты, вакыт бүттү, мен 5 мүнөт кийин ооз жабайын деп айта албайт. Же болбосо, вакыттан мурун 5 мүнөт мурда мен оозумду ачайын, иптарлык кылайын деп айта албайт. Баары тең экендигин ушул орозо бизге эмне кылат? Үйрөтөт. Ошол жерде Рамазан бизге айтып атат, эй пенде, сен эмнеге текеберчилик кыласың? Өзүң бир урттам сууга муктачсың. Алланын астында ошол тамакты жегенге дагы Алланын рухсатыны күтүп турасың ошол жерде. Байлыгың, мансабың, мартабаң сага эч кандай пайда бербейт. Сен Алланын астында барың теңсиң, барың бирдейсиң. Анда бири-бириңерге каршы эмнеге текеберчилик кыласыңар? Кибир кылбагыла, текеберчилик кылбагыла деген мааниде бизге сабакты берет. Жыйынтык катары айта турган болсок, урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу көрөрмандар, Рамазан бул бизге сабырды үйрөткөн сабыр мектеби, адеп ахлак мектеби, боорукерлик мектеби, кичипейилдиктин жана такыбалыктын мектеби болуп саналат. Эгер Рамазан өткөндөн кийин, Рамазан айы бүткөндөн кийин жүрөгүбүз жумшарган болсо, адеп ахлагыбыз оңолгон болсо, жакшы кулк мүнөздөрдү өзүбүздө калыптандырган болсок, тилибизди, дилибизди тазалап, арам сөздөрдөн, арам нерселерден тыйган болгон болсок, адамдарга жакшы мамиле кылып, кол ачыктык, берешендик кылып баштаган болсок, анда Рамазан бизди чындап тарбиялаптыр. Тарбия мектебинен, Рамазан тарбия мектебинен жакшы, ийгиликтүү баалар менен биз бүтүрүп чыккан болуп саналабыз. Рамазан тарбия мектебини бүтүрүп, ийгиликтүү аяктап, күнөөлөрдөн кечирилип чыккан пенделерден болобуз. Аллах Таалам баарыбызга ушул Рамазан айында тарбия мектебинде тарбияланып, күнөөлөрүбүз кечирилип, өзү разы болгон пенделерден болууну баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.